Жусуп атасынын оң колун Ипрайымдын башына койгонун көрүп капа болду. Ал Ипрайымдын башынан атасынын колун алып, Менашанын башына коймокчу болуп атасынын колун кармады да, ата андай эмес, туну бул, оң колуңду мунун башына кой деди. Бирок атасы ага макул болбой, билем, уулум, билем. Андан да эл чыгат, ал да улуу эл болот, бирок кичүүсү андан чоң болот, андан чоң уруу тарайт деди. Исраил ошол күнү аларга батасын берип, Исраил сенин атыңдан минтип батасын берет. Кудай сага Ипрайым менен Менашеге кылганыңдай кылсын деди. Ошентип ал Ипрайымды Менашеден жогору койду. Анан Исраил Жусупка мындай деди: менин көзүм өтүп бара жатат, бирок Кудай силер менен болот. Силерди атаңардын жерине кайра алып барат. Аморлуктардын колунан кылычым менен, жаам менен тартып алган бир тилке жерди сени бир туугандарыңан артык көрүп, сага берем.